Биз көбүнчө бизге насаат айткан, сын пикир айткан адамдарды жек көрүп калабыз, же жаман көрөбүз. Умар ибн Абдул-Азиз деген халиф өткөн. Анын колунда өтө чоң бийлик болгон. Муну ошол адам өзүнүн досуна айтчу экен. Эй досум, эгер мен жолдон адашып кетип атканымды көрсөң, мени кийимимен тартып, эй Умар, Аллахтан корк, эртең баары бир өлөсүң деп эскертип кой деп айтчу экен. Караңыздар, бизде бирөө насаат айтып эле бир жакшы сөздөрүн айтса, кем акылдуу боло бербечи, ке өзүңчө таква боло бербечи деп аны четке сүрүп коебуз. Же болбосо ага кээ бир капачылыгыбызды билдиребиз. Бирөө бизге кемчилигибизди айтып аткан болсо, ал мени үстүмдө турган чаянды эскертип атат деп кабыл алышыбыз керек. Ал чаян чагып алат деп коркобуз, туурабы? Кандай сүйүнөбүз? Бирөө үстүңдө чаян турат десе, аны көрүп туруп, өлүмдөн кутулгандай эле алып туруп ыргытып бергенде канчалык ичибизде сүйүнүү болот. Бизге бирөө насаат айтса, кандайдыр бир жамандыктан кайтарса, биз ал нерсени ушундай үстүбүздө чаянды эскерткендей кабыл алышыбыз керек.